Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллах Таалага мактоолор, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттар болсун. Имам Табарони рахимахуллах бу киши хижраттын 360-жылы айтыш болгон Китабу дуа, өтө зарыл дуа топтомдорун топтогон эмгегинин мына ушул 1345-бетинде 1338 менен төмөнкү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын тастыкталган так сахих хадисин алып келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам таң заарда жана кечкурун сөзсүз ушул 5 нерседен сактоо суранат эле. Биринчиси Аллахум инни аузу бика мин яумис-су. Аллахым күндүн жамандыгынан сактоо суранамын дейт. Экинчи ва мин лейлатис-су, түндүн жамандыгынан сактоо суранамын деп атат. Үчүнчүсү ва мин саатис-суи, жаман көзүрмемдерден. Кээ бир алымдар түшүндүрмө бергенде бул ошол кыямат кайым саат деп коет. Мындайча айтканда кыямат кайымда жаман абалга кириптер болуудан, дуушар болуудан, өкүттө калуудан өзүн сакта деп атат. Төртүнчүсү ва мин сахибис-су, жаман достон. Бөлөк бир хадисте буга түшүндүрмө берген. Мындайча айтканда көзүн жалтыратып, жымсалдап, ар кандай кубулуп өзгөрүп, пайда үчүн гана дос болгон, динине, ыйманына, эки дүйнөлүк жашоосуна кедергисин, зыянын тийгизе турган айлакер, ичи таар, көрө албас, жөн эле дос сымалдай элести жараткан ушул жаман чөйрөдөн, жаман достон өзүң сактагын деп сактоо суранып атат. Анан бешинчиси ва мин жарис-суи фи дарил мукама, убактылуу болсо дагы бул өмүр сүрүп аткан болсо, бул өмүрдөгү ошол кошунанын жамандыгынан сактоо сураймын деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дуа кылып атат. Анан имам Мунауи рахимахуллах Файдул Кадирде түшүндүрмө берген баа 5 нерсенин биринчиси күндүн жамандыгынан дегенде кандай десе, күндү Аллах Таалам жаратты. Максат мына ошол балеге, кырсыкка дуушар болуп калуудан, же болбосо ошол күндү адам Аллах Тааланы эстебестен, капилетте өткөзүп, мына ушул Аллах Тааланы зикир кылып эстебестен, капилетке кабылып, шайтанга жем болуп калуудан, ошол аркылуу күнөөлөргө батып калуудан сактоо суранамын деген сөз. Же болбосо ошол күн пайдасыз өтүп, же илимден, же бир жашоосунда бир ийгилик алып келбестен, ушундай өмүрү зыянда, өлүмгө жакындап, мындайча айтканда, жаман амал менен өлүмгө жакындап бараткан, ошого себепкер болгон күндүн жамандыгынан сактоо сураймын деп бул жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам баягы бизге үйрөтүп кетип атат. Ал эми достун жамандыгынан дегенде кандай дос? Ошо имам Мунауи рахман айтып атат, ас-садикул фажир, күнөөкөр, күнөөгө жетелеген достон. Экинчиси аль-хасудул макир, көрө албас, ичи тар, айлакер. Мындайча айтканда пайда гана өндүрөм деген, ниети бузуку, жаман чөйрөдөн өзүн сакта деген сөз. Ал-мусахибу лиманфаати факат, пайданы гана көздөп дос болгон, мына ушул жаман чөйрөдөн дос деген атка татыксыз болгон дос сымактардан Кудай Таалам өзүн сактагын деп бизге пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үйрөтүп атат. Бул зарыл дуаны айтып жүрсөк жакшы болот.